Машина куру, роботехника, металл иштетүү, полиграфия, тамак аш, туризм деги койчу бардык тармактарда өлкө мамлекет Япония экени талашсыз. Эң ириде бул мамлекет өндүрүшү боюнча дүйнөдө АКШдан кийинки эле экинчи орунда турат. Ал эми Токио болсо Лондон жана Нью-Йорк шаарлары сыяктуу эле ири каржы борбору бойдон кала берүүдө. Бул мегаполистин көчөлөрүнө Кыргызстандын желеги илинген. Саламатсызбы, сиз президент Жапаров программасын көрүп жатасыз. Аты жөнүм Айжигит Матраимов. Биз Токиодабыз. Өлкө башынын бул тарыхый сапары кандай өттү жана андагы кызыктарды бир саамдан соң айтып берем. Ага чейин апта башындагы орнуттуу учурларга токтоло кетейин. Экрандан алыстабаңыз. Гүрүлдөп иштеп жаткан техникалар, ага катар эле бүгүнкү саамалыктын ачылышына даярданып жаткан адамдар. Мунун баары Бишкекте дагы бир мега долбоордун башталышынан кабар берет. Бул толкунданып жаткан адам француз инвестору. Бишкек шаарынын түштүк бөлүгүнө Кыргызстандагы эң бийик имаратты курууга бел байлады. Бул эмне имарат болду экен деп атсаңыз, 3 жылдан кийин көз жоосун алган 5 жылдыздуу отель дал ушундай болуп борборубуздун көркүнө көрк кошот. 5 жылдыздуу мейманкана, бизнес борбор, жыйындар залы, ресторандар, дүкөндөр, 600 унаага ылайыкташкан унаа токтотуучу жай жана имараттын үстүнө тик учак коно турган панорама аянтчасы да каралган. Мындай көп кабаттуу комплекс өлкө тарыхында биринчи жолу болуп жатат. Президент өз сөзүндө баса белгилегендей, бүгүнкү күндө курулуш тармагы ыкчам өнүгө баштады. Бүгүн биз бир чети замандын талабы, бир чети өнүгүүгө карай алган багытыбыз менен мамлекетибиздин жүзү болгон борбор калабыз Бишкектин көркүнө көрк кошуу ниетинде 5 жылдыздуу Манас Тавр 45 мейманканасынын имаратын пайдубалын түптөп, ага мезгил кутусун салып олтурабыз. Бул көз жоосун алган 5 жылдыздуу мейманкананын долбоорлоочулары дагы кыргыз архитекторлору. Курманалы мырза бул долбоордун өзгөчөлүктөрү менен бөлүштү. Жана президентибиз айтып кеткендей, бир бурчу жок здания. Башка моунда көрүп турган зданияларда эч кандай бурч жок. Кыры жок. Неме же тегерек, же элпис образный. Жогорку деңгээлдеги саммиттер өткөрүлө турган, чоң чогулуштар өткөрүлө турган, майрамдар өткөрүлө турган, андан тышкары бир 15-17 этаж бизнес центр бар. Эң ириде бул долбоордун ишке ашышы менен жумуш орундары да камсыз болот. Ошондой эле чет элден келген туристтерди суктандырган жайга айланары шексиз. Учурда Кыргызстан инвесторлор үчүн жагымдуу климат түзүлгөн аянтчага айланып баратканы бышык. 16 ноябрда КМШ парламенттер аралык ассамблеясынын жыйынына катышуу үчүн Бишкекке келген Россиянын федералдык кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенконы өлкө башчысы кабыл алып жатып, эки өлкөнүн соода байланышын дагы да өнүктүрүү жана инвестициялык байланыштар тууралуу пикир алышуу болду. Приятно подчеркнуть, что кыргызско-российские отношения имеют позитивную динамику и охватывают практически все сферы жизни. Отношения между нашими странами носят стратегический и союзнический характер. Ярким свидетельством этому является недавний официальный визит президента Российской Федерации, уважаемого Владимира Владимировича Путина, в Кыргызстан. Визит был весьма результативным, успешным и придал важный импульс развитию двусторонних отношений. Өз кезинде Матвиенко Россиянын президенти Владимир Путиндин саламын айтып, Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы соода жүгүртүүнүн оң натыйжасын белгилеп, россиялык ири компаниялардын Кыргызстанга болгон кызыгуусун билдирди. Компании российские заинтересованы реализовывать в Кыргызстане крупные иные инфраструктурные проекты, полезные для экономики Кыргызстана и для нас также выгодный деловой инвестиционный климат, который создается активно в Кыргызстане, и туда, где хорошие межгосударственные отношения. Эске салсак, эки өлкө соода экономикалык кызматташтык менен эле чектелбей, көп тармактуу байланыштын динамикасы өсүүдө, анын ичинде билим берүү жаатында чоң долбоорлор ишке ашып жатат.
Жогорку кеңеш элдин маселеси эл өкүлдөрү тарабынан көтөрүлүп, мыйзам жазып келе жаткан Кыргыз парламентине 85 жыл болду. Мааракелик жыйынга президент Садыр Жапаров катышып, Жогорку кеңештин 85 жылдыгы менен куттуктады. Урматтуу эл өкүлдөрү, Жогорку кеңештин кесипкөй кызматкерлер жамааты, Кыргыз парламенти ар дайым Кыргыз элинин, Кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгына кам көрүп, тагдыр чечер тарыхый вазифасын орундатат деп бекем ишенемин. Дагы бир жолу баарыңыздарды Кыргыз парламентинин Жогорку кеңештин 85 жылдык мааракеси менен чын дилимден куттуктаймын. Бар болуңуздар, мааракеңиздер кут болсун, ишиңиздер дайыма, ишиңиздерди ийгиликтер коштоп жүрсүн. Рахмат. Президент Садыр Жапаров Кыргыз парламенти тарыхый милдетин аткарып, мыйзам чыгаруу, өкүлчүлүк жана көзөмөл кылуу укуктарын, парламенттик комитеттер жана фракциялардын ишин өркүндөтүү, башка мамлекеттик жана жарандык коомдор менен кызматташууда Жогорку кеңештин аракети жылдан жылга өнүгүп бара жатканын айтты. Жапондордо тактык, тартип жана дисциплина биринчи орунда. Андыктан кадам, карыш сантиметрге чейин такталат. Нөшөрлөп жааган бир саамга токтоп, президент Садыр Жапаровдун Японияга болгон расмий сапары башталды. Адаттагыдай минутасына чейин эсептелген график, андыктан убакыттан уттурбай баарына үлгүрүү кажет. Биздин кортеж дароо эле Токиодогу Япония императорунун сарайын көздөй бет алды. Коопсуздук эрежелери катуу каралган. Шайыр Шайдот офицер мырза бизди жамгырга калтыргысы келген жок. Кол чатыр көтөргөн маалымат каражат өкүлдөрү. Өлкө башынын кортежи императордун сарайынын алдында. Император демекчи, Япониянын башкаруу системасы жөнүндө кыскача. Япониянын башкаруу системасы конституциялык монархия саналат. 1947 жылы күчүнө кирген баш мыйзамга ылайык, Япониянын императору мамлекеттин символу жана элдин биримдиги болуп эсептелет. Бардык дайындоолор жана чечимдери тек гана министрлер кабинетинин сунушу менен император өзү кабыл алат. 2019 жылдан баштап Япониянын императору Нарухито саналат. Анын башкаруудагы ураны Рейва, башкача айтканда тынчтык, гармония жана ийгилик дегенди түшүндүрөт. Император Нарухито Япониянын 126-чы императору болуп саналат. Император жана императрица, президент жана биринчи айым менен саламдашып жатып, Садыр Жапаровдун Японияга болгон сапары Кыргыз-Япон эки тараптуу мамилелерине оң таасирин тийгизет деген үмүтүн билдиришти. Өлкө башчы жана биринчи айымдын урматына император Нарухито менен императрица Масаконун атынан кабыл алуу жылуу маанайда өтүп, Садыр Жапаров императорго терең урмат сыйын билдирип, Рейва жаңы доорунда төбөлүк гүлдөп өнүгүү жана бакубатчылыкты каалады. Жапондордо бири-бирине баш ийкөө, учурашуу, рахмат айтуу жана адамга болгон урмат сыйдын белгиси болуп саналат. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан жана жеке өзү үчүн тарых болуп саналган бул сапарда Япония парламентинин өкүлдөр палатасынын спикери Фукусиро Нукага дал ушундай урмат сый менен тосуп алды. Мамлекет башчысы парламенттер аралык байланыштар, мамлекеттер аралык мамилелерди өнүктүрүүнүн маанилүү бөлүгү болуп саналарын, аларды мындан ары өнүктүрүү зарыл экенине басым жасады. Президент Садыр Жапаров демократияны жана өлкөбүздүн социалдык экономикалык өнүгүүсүн бекемдөө үчүн Япон тарапка Кыргызстанды узак мөөнөттөн бери колдоосу үчүн ыраазычылык билдирди. Фукусиро Нукага белгилегендей, Кыргызстан менен Япониянын ортосундагы парламенттер аралык кызматташтык өтө жогору жана ишенимдүү деңгээлде өнүгүүдө. Муну Жогорку кеңештин депутаты да тастыктайт. Япониянын премьер-министри менен жолугушууда дагы биз мындай документтер кол коюлат, ошо кызматтыктар боюнча да. Ошо менен ал айтты,
элбетте биз ушундай кырдаалда ушу Кыргызстан мамлекет президент Садыр Нурбаевич келгени ушундай жакшы маанайда жакшы мындай кызматташтыктары боюнча дагы биз дайыма даярдыгын ушу биз Япония спикери дагы белгилеп кетти да. Япония улуу экономикалык державалардын катарында. Элестетиңиз, Япония номиналдык ички дүң продукциясы боюнча дүйнө жүзүндө 3-чү орунду ээлейт. Ал эми экспорттун көлөмү боюнча 4-чү орунда. Дал ушундай финансынын гиганты катары саналган Күн Чыгыш өлкөсү менен Кыргызстандын экономикалык кызматташтыгы жаңы баскычка чыкты десек жаңылбайбыз. Анткени расмий сапардын алкагында президент Садыр Жапаров Япониянын эл аралык кызматташтык банкынын башкаруучусу Нобумитсу Хаяси менен жолугушту. Япониянын эл аралык кызматташтык банкы командасы менен өлкөнүн муктаждыктарын деталдуу изилдөө үчүн Кыргызстанга барууга даяр. Садыр Жапаров кыргыз тарап Япон компанияларынын ишмердүүлүгү үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө жана түз инвестицияларды өнүктүрүүгө өзгөчө маани берерин баса белгиледи. Биздин талаптарыбыз азыр биринчиден ушу Япониядан технологияны алып келүү боюнча Кыргызстан. Биздин президент айтып кеткендей, жашыл экономика азыр биз көп көңүл буруп атабыз. Эң негизгиси ушу биздин энергетика тармагына. Жана айтып кеткендей, жашыл энергетикада ушу гидроэлектростанциялар жана кичи малый гэстер деп коебуз. Ушу азыр айткандай 100 твордун бүгүнкү күндө проекттер даяр деп биз айтып атабыз. Ушу банктар, ушу финанс институттар келип, же компаниялар келип, биз даяр деп көрсөтүшүбүз керек да, ушу даяр проекттерди көрсөтүп дегендей. Ушу азыр көңүлдү көп буруп атабыз. И ушу Япон тарабына ошого биз чакырып атабыз. 18 ноябрь президент Садыр Жапаров расмий сапарынын алкагында Токио шаарынан Жапониянын мурунку борбору Киото шаарына бет алды. Биз азыр Токиодон Киото шаарына баратабыз. Бул жерде Жапониядагы эң бат жүрүүчү поездге отурабыз. Биздин вагон 10-11-чи доткон 10-чы вагон. Эки гана мүнөт убакыт турат экен, ошол жерде ошого чейин жетишип калыш керек. Киото 1000 жылдан ашык убакыт бою Япониянын маданий жана саясий борбору болгон. Бул жер Токио жана Осака менен катар өлкөнүн эң маанилүү борборлорунун бири саналат. Өлкө башчынын урматына маданий программа уюштурулуп, атактуу Кемудзу Дера чиркөөсү менен тааныштыруу мерчемделген. Аркамдагы бул чиркөө Кемудзу Дера чиркөөсү Жапониядагы эң байыркы буддизм чиркөөсү болуп саналат. Дал ушул чиркөө элестетиңиз 780 жылы негизделген. Бул чиркөөдө буддизмдин байыркы мектеби дал ушул күнгө чейин иш алып барат. 1994 жылы бул чиркөө ЮНЕСКОнун баалуу мурастар тизмесине киргизилген. Дал ушул жерге азыр маданий атайын бир бөлүк болуп президент Садыр Жапаров дагы катышууда. Бул жердеги туристтердин көптүгүнө көз салыңыз. Бул чиркөөгө күн сайын 100 миң деген адамдар келип зыярат кылат экен. Анан бул жерде атайын ушундай шам таякчалар бар. Аны алып келип бул жака киргизип бир буддисттердин мындай диний ритуалдарын аткарышат. Ушул диндегилер мындай күйгүзүшөт экен. Күйгүзүп атасыз бирсе. Мындагы күйгүзүп. Анан муну болсо бул жерге таяк башат экен. Түтүнү бир өзүнчө бир башкача жыты бар экен.
Бул чиркөө Киотодогу Отава тоосунда жайгашкан. Бул аймактын ыйык жайларынын арасында асыл таш болуп эсептелет. Уламыш боюнча Кечил Энтин суу агынын байкап, анын башталышын тапкысы келип, тоого чыгып укмуштуудай шаркыратманы таап, ушул жерди чиркөөгө айланткан. Ажайып кооз жайдын бай тарыхы менен президент Садыр Жапаров таанышты. Салам, Киргизстан. Киото шаарынын кооздугуна суктанып, жапондордун уникалдуу салты менен азыркы учурду айкалыштыруу жөндөмүнө таасирленген өлкө башчынын кийинки жолугушуусу Киото префектурасынын губернатору Такатоши Нишиваки менен болду. Албетте жапондорду сүйлөшүү алдында тарыхый сүрөткө түшүү да өзгөчө. 3, 2, 1, smile! Президент Садыр Жапаров Токиодо өткөн жолугушуулар эки тараптуу өнөктөштүктүн мындан арада кызматташууларын дагы да бекемдерин билдирди. Мен үчүн бул сапар тарыхый жана шыктандыруучу сапар болду десем жаңылышпайм. Урматтуу достор, кечээ Япониянын улуу даражалуу императору Нарухито менен абдан жылуу маанайда кыргыз-япон мамилелери тууралуу пикир алмашуу мүмкүнчүлүгү болду. Биздин сапарыбыздын алкагындагы япон досторубуз жана өнөктөштөрүбүз менен жолугушуулар бизди кубандырып, эки тараптуу өнөктөштүккө мындан ары кызматташуу келечегине чоң оптимизм берет деп ишенебиз. Такатоши Нишиваки Жапон-кыргыз кызматташтыгы туруктуу өнүгүп жатканын айтып, өлкөлөрдүн дипломатиялык мамиле түзгөнүнө 30 жыл болгонуна токтолду. Быйыл болсо август айында Япон өлкөсүнүн каржы министринин ордун басары Кыргызстанга барып, андан кийинки визит азыркы сапары болуп жатат. Бул болуп жаткан иштер эки өлкөнүн мамилеси дагы бир тепкичке жогорулайт экендигин белгилейт. Мындан ары Кыргызстан менен Япониянын мамилеси бардык тармактарда тереңдей бермекчи. Жылуу пикир алышкан тараптар жолугушууну дал ушундай максат менен жыйынтыкташты. Кыргыздарда мындай чай үстүндө баарлашуу, чай ичүү мындай бизге көнүмүш адат салт болуп калган. Ал эми жапондордо болсо чайды даярдоо бул өзүнчө искусство. Маселен, азыр ушул жерде отуруп биздин Кыргызстан делегация өкүлдөрүнө президент Садыр Жапаровдун алдында ушул инструменттер менен чай даярдалат экен. Ачып көрсөк болот, бул ачылбайт экен. Муну ачып көрөлү. Кечирип коюңуз. Тийдегиле дейт. Кечиресиз. Кыскасы ушулар менен азыр чайды кантип даярдоо боюнча мындай презентацияларды көргөзмө. Өткөн менен азыркыны, маданият менен жаратылышты, эл аралык мамилени, адамдар менен көз ирмемдерди байланыштырган көпүрө Японияда чай берүү аземинде камтылган. Бул дипломатиялык тил жана сый урмат болуп саналат. Матча порошкообразный зеленый чай очень полезно для здоровья. Тайный мастер размешивает ростовый, пена появляется, то горькости уменьшается. Чай аземинин чеберинин колунан даамдуу чай ичкен өлкө башчы жана биринчи айымга чай даярдоонун өзгөчөлүктөрү, Японияда чай ичүү каада салттары жөнүндө кеңири айтып беришти.